Ассаламу алейкум, ардактуу Тынчтык Go YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары жана жаңыдан көрүп жаткан инсандар, баарыңыздар кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Баарыңыздардын эжелериңиздин, жеңелериңиздин, карындаштарыңыздардын, энелериңиздин майрамыңыздар менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүнкү сөз таксидеги кайсыл жака иштесе жакшы деген вопрос. Бул вопрос мен эмнеге кайрылып калдым? Себеп дегенде Жоргодо же болбосо там Навиде же болбосо башка жактарда иштеген убакыттың Яндекс менен салыштырмалуу көп табасың деп калышты. Далилдер жөнөтүп калды. Фотолордучу ушунча табасың, ушунча болот, ушунча тапсаң болот деп. А мен Яндекстен башка иш жерде иштеп көргөн эмесмин, билбейм. Ошол үчүн мен ушул суроону на всеобщее обозрение деп коет. Ушул жака талкууга чыгарганды туура көрдүм. Себеп дегенде менден көбү сурашат да, кайсы жакшы, каяка жакшы, эмне жакшы деп. И көбүнүн башында мага окшоп эле, мисалы үчүн Яндекстен башка эмени көргөн эмесмин да. Себеп деген мен деле мисалы үчүн Россия жергесинде, Москва шаарында иштеп жүрүп, именно Яндексте иштеген үчүн, ал жакта деле мисалы үчүн бар болчу да башка платформаларчы, бирок Яндекс монополист болгон үчүн ошол Яндекске бардыгы иштейт болчу. И мен деле ошонун арасында. Бирок Кыргызстанга келген соң бир гана Яндекс эмес, башка платформадагы таксистерди да көрүп, суроого жаралаган болчумун да. Мисалы үчүн былтыр эле көп жанагындай кыстырма акциялар уюштурулуп, анан кийин чыкпай коебуз, наркы берки деген көп эме болду го, учурлар болду го. Ошонун негизинде, мисалы үчүн мен мына YouTube каналында подписчиктердин арасында по-любому бар да, ал жакта иштеген, бул жакта иштеген и маалымат дагы бар. Ошого жараша жетиштүү маалымат бере алса керек деген ойдо мен ушул видеону тартып, ушул суроону силердин алдыңарга койгону туура көрдүм. Бул жерде кеп мындай болуп атат. Ошол бир брат WhatsApp'тан жазышып калып, анан кийин ошол айтып атпайбы, Жоргодо иштейм, Яндексте иштеп атып, азыр бүгүн точкаларын аябай көп коюп койду, ал жак бул жак кылып койду, короче, анан аягында барсак 185 сом болуп калды деп, что-то мындай жаман экен, наркы берки деп айтып калды. Анан туура эле ооба ошондой деп башка кеңеш бере албайм да. Наоборот, ал мага кеңеш берип атат. Жорго таксиде ушундай жакшы болот, ушундай тапсаң болот деп туруп, жанагындай фотолорун жөнөтүп атат да. Анан нифига себе, кандай экен десем, карасам чындап эле жакшы. Ушундай табат экен, анан кийин комиссиясы 25 сом экен болгон, ал бир заказданчы. Ошонун үчүн, ошону билиш үчүн, мисалы үчүн, чындап эле ошондой тапса болобу, же андай болбойбу, билип коеюн деп. Билесиңер го, мисалы үчүн, любой проблема болбосун, мен сразу YouTube'ка жүктөйм, силердин советиңерди угуп, силердин советиңер аркылуу бир кандайдыр бир чечимге барам да. Ошолдой эле учур азыркы маалда болуп атат. Мен ошол үчүн ушул суроону бияка коюп туруп, силерге таркатып атам. Анан кийин эми көргөн адам көрүп, өзүнүн оюн жазып кетет, комментарийге жазып кеткиле. Кандай бар, кандай варианттар бар, ушул жакта иштегенде ушунча сом тапканмын же мынча сом болгон салыштырмалуу болот да по-любомучу. Мисалы үчүн эми эртең мына орозо бүткөндөн кийин Яндексте деле иш жакшы болот деген эле ойдомун мен. Бирок салыштырмалуу кимге деген вопрос да. Мен кантип Яндексте иш жакшы болот деп туруп бир мындай чыгаруу чечим кыла алам, эгерде мен башка платформада иштеп көрбөсөм. Ошого анан кийин азыр ойлор келип атпайбы, типа бул жакты иштеп көрсөм, ал жакты иштеп көрсөм, карап көрсөм депчи. Как бы типа это означало эме сыяктуу, эксперимент сыяктуу. Бирок туугандар, эксперимент деген сөзгө ылайыкташылып калды. Ошол үчүн кимде ким Яндексте иштеп атып, парк издеп жаткан болсо, мен силерге эксперт парк сунуштап кетейин. Кимде ким ушул паркка кошулган болсо, силерди 3 түрлүү комиссия күтүп турат. Ар бир заказдан 2 сом, ар бир заказдан 2%, ар бир заказдан 4 сом жана суткасына 55 сом биринчи заказдан чечип алат. Андан соң силер менен без комиссии паркка иштеше берет. Только Яндекстин өзү комиссиясы алат, болду. Жана кимде ким ушул паркка кошулуп атканда YouTube каналдан, Тынчтык Go деген каналдан келдим деп туруп, мен атымды айтып туруп кирген болсоңор, 50 заказ кылганыңардан кийин мага 1000 сом которот. 1000 сом которгондо мен ошол 500 сомду силерге которуп коем. Ошол 500 сомду кантип аламын деген вопрос болгон болсо, 50 заказ кылып туруп, мен WhatsApp номериме өзүңөрдүн немени жазып койгула. 702 11 09 92 номерде WhatsApp бар. Ошол жака жазып туруп, фамилия атыңарды жана номер телефонуңарды жазып койсоңор, мен ошол информацияны тияка жөнөтөм. Диспетчерге ал жактан уже карап туруп, анан кийин текшерген болуп туруп, анан туура эле туруп мага которот, а мен силерге которуп коем.
Эмнеге мен азыр буну айттым? Мисалы үчүн туугандар, мына мен деле чечим, өзүм үчүн чечим чыгарыш үчүн жанагы Яндекс менен салыштырмалуу каяк жакшы, бул жак жакшы экен, ал жак жакшыбы же жорго же бул жакпы жакшы экенин билиш үчүн, естественно, мен ошол жака чыгып иштеп көрүшүм керек. Көбүнчө комментарийлерди окудум. 3 күндөн бери сенин видеоңду көрүп атамын, чо-то мындай толук иштебейт экенсиң, дополнительный бизнесиң бар коюшат. Накы берки деп калышты. Жок, туугандар, андай эмес. Просто мен определенный количество акчаны иштейм дагы, анан кийин ушул эксперт парк төлөп берген акчаны кошуп туруп планды көтөрөм да. Ушунча сом болду, все, жетет типа депчи. Ошол сыяктуу эле, атак мындай типа дополнительный бизнес же ал жак мул жак деген тема жок менде деле. Мен деле ушундай күндө чыгып линияга чыгып иштешим керек, чтобы планды толтуруш үчүн. Ошол планды толтурганны башка жактан возможно чыгып калган кезде мен ошол үчүн жумушту ушунча болуп турса жетет деп туруп кетип кала берем. Бирок мен азыр жорго поргону иштеп көргөн болсом, мисалы үчүн, ушундай реклама кылганым үчүн видео тартышым керек по-любому. Бирок видеодо бир интеграция болуш керек. Ошол интеграцияны салыштырган үчүн определенный бир количество процент бир акча алам образына. Көп эмес. Бирок эгер силер элүү заказ кылып туруп, Яндексте иштеп атып, 50 заказ кылып туруп, мага жөнөтүп койгон болсоңуздар, тоже жакшы бир плюшка болуп калат да, 500 сом жаман эмес. Ошол үчүн туугандар, мындай видеонун жарымы реклама экен, видеоң чото акыркы күндөр кысыс болуп калды, чото сен жажа мужу кужу деп сүйлөп атасың деп жаман көрбөңүздөр туугандар. По факту эле сүйлөгөн аракет кылып атам и по полочкам раскладывать эткен тоже аракет кылып атам да. Ушундай вопростор бүгүн чыгып калды, мисалы үчүн жорго боюнча ошол брат жазып ушундай кылган үчүн мен ошол вопросту силерге кайрап атам. Ушундай болуп атат туугандар, ушундай деп атат, ушундай деп атат. Азыр как раз бир заказ кылып туруп мага фотосун жөнөтөм деген. Пока жете элек окшойт, жөнөтө элек. Бирок видео бүткөнгө чейин жөнөтүп калышы мүмкүн. Анан ошонун негизинде реально эле ошондойбу, реально эле тапса жакшы болобу, же эмне кылыш керек, же кандай кылыш керек деген ой ар дайым келип таштап кетпейт да. Ошол үчүн мен ошол оюмду бир жолу мындай бир жолго коюп коюш үчүн силердин кеңешиңерди, силердин оюңарды, силердин сөзүңөрдү окуп, угуп, ошондон бир кандай чечим чыгат. Себеп дегенде мен лично өзүм билбейм. Ал боюнча информация жок. Ошол үчүн мен силерден сурадым. Ошол үчүн туугандар, жаман көрбөстөн оюңар жазып, мындай болуп атат, андай болуп атат, жажа кылба деп айтпастан эле оюңар жазып койгула. Ошо менен жараша кийинки мисалы үчүн чыгарылышта мен жоргого азыр как раз таки оформление кылып көрөм. Анан кийин ошол чыгарылышта көргөнү возможно болуп калат да. Ошол үчүн туугандар, бул обращение чисто мындай душевный болду. тематикасы, наверное, разбросанный болду. Наверное, ал жак бул жактан болуп калды. Но ошондой болсо деле көңүл буруп, көрүп, до конца көрүп, өзүңөрдүн оюңарды бөлүшүп, комментарий жазып койгонуңуздар үчүн уже мен силерге чоң рахматымды айтам. Эгерде лайк басып, каналга катталып, ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар, анда мен 1000 мерте ыраазычылыгымды билдирип, сиздер менен кубанычта болгонумду бөлүшүп дагы коюшум мүмкүн. Рахмат барыңыздарга, ийгилик.